Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Окумуштуулар Россия менен АКШнын согушунун оор кесепетин айтышты. Future of Life институтунун окумуштуулары Россия менен АКШнын ортосундагы өзөктүк согуш 5 миллиардка жакын киши ачкачылыктан өлүшү мүмкүн экенин айтып, эскертүү беришти. Бул туурасында аталган уюмга шилтеме кылып РИА Новости жазды. Акыркы илемий изилдөөлөр 5 миллиардтан ашык киши ачкачылыктан көз жумушу мүмкүндүгүн, бул Американын, Европа, Россия жана Кытай элинин 99% экенин көрсөттү деп айтылган материалда. Окумуштуулардын маалыматында бир тараптык өзөктүк түрмөт учурушу экинчи тараптын аялдабай жооп кылып, сокку урушун шарттай турганы айтылат. Биринчи чабуулда электромагниттик импульстар электроника менен энергетикалык тармакты иштен чыгарат. Согушуп жаткандардын кийинки кадамы аскердик жана өзөктүк объектилерди карай жасалат. Эл көп жашаган шаарларга жана жакын аралыктагы курулуштарга коюлган чабуулдар бууланууну жаратат. Эксперттердин айтымына караганда күндүн өзөгүндөй болгон ысыктын артынан радиоактивдүү булуттар чыгат. Аналитиктер өзөктүк чабуулдар узак кышка себепкер болорун, анда жер планетасындагы температура 15-20 градуска ылдыйларын айтышты. Эксперттер бул апааттан канча адамдын тирүү каларын так айта алышкан эмес. Бирок жүрөк түшүргөн мындай өзөктүк чатактын кесепетин алдын ала канчалык көп адам билсе, аны болтурбай коюу алыс болуу ыктымалдыгы ошончолук жогору экендигин билдиришкен. Булак Назар Ньюс кежи. Адыл Акжол уулу УТРК директорунун орун басары болуп дайындалды. Бүгүн 3-июлда Улуттук телерадио корпорациясынын жетекчисинин орун басары кызматына Адыл Акжол уулу дайындалды. Бул тууралуу маалыматты Супер кежи порталына ал өзү тастыктады. Маалымдалгандай, Адыл Акжол уулу УТРК жетекчисинин континент боюнча орун басары кызматын аркалайт. Акжол уулу буга чейин ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Анын жетекчилиги астында бир топ долбоорлор ишке ашкан. Ал жерде толук 1,5 жыл эмгектенип, өз арызынын негизинде кызматтан бошогон. Ошондой эле ал түштүктөгү бир катар жергиликтүү телеканалдарда кабарчылык кызматты да аркалаган. Мындан сырткары ютубер жана эркин журналист катары да белгилүү. Анын ютубтагы каналында 720 миңден ашуун катталуучусу бар. Булак Супер кежи. Нарында экскаватор менен сууга кулап кеткен 68 жаштагы жаран эстелүүдө. 2-июлда Нарын дарыясына экскаватор менен түшүп кеткен жаран эстелип жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кече 2-июлда саат 15:22 чамасында Куланак айылындагы Куланак насостук станциясынын башкы курулмасындагы суу бөлүштүргүчтө иш жүрүп жаткан мезгилде 68 жаштагы жаран экскаватор менен сууга кулап кеткен. Жерине Нарын шаардык жана райондук номер 16 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 5 куткаруучу, Нарын райондук ички иштер башкармалыгынан 3 кызматкер, суу чарба башкармалыгынан 12 кызматкер, 1 бирдик жүктөгүч, 1 бирдик КАМАЗ жана 1 бирдик экскаватор тартылган. Түн кирип кеткендигине байланыштуу издөө иштери токтотулуп, бүгүн кайрадан номер 16 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 19 куткаруучу издөө иштерине чыгышты. Ошондой эле суу чарба башкармалыгынан 25, ички иштер башкармалыгынан 5 адам жана жалпы 10 инженердик техника тартылды. Издөө иштери тууралуу кошумча маалымат берилет. Булак Супер кежи. Кыргызстанда сом менен гана соода кылууга милдеттендирүү сунушталды.
Депутат Айсаракан Абдибаева Кыргызстандын аймагында сом менен гана соода жүгүртүүгө милдеттенирген мыйзам долбоорун сунуштады. Документ парламенттин сайтында коомдук талкууга коюлду. Маалым болгондой, мындай мыйзам долбооруна акча массасынын түзүмү жана сомдун жүгүртүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү абдан чоң роль ойногону жана өлкөдөгү бардык экономикалык процесстерге олуттуу таасирин тийгизгени себеп болгон. Ошондуктан улуттук валютанын статусун мыйзамдык жөнгө салуу, акча жүгүртүү тартибин белгилөө, ошондой эле мамлекеттин акча кредит саясатынын негиздерин аныктоо зарылдыгы бар экени айтылган. Азыркы учурда республикада ички соода, көбүнчө кыймылсыз мүлк, автотранспорт, кредиттер, турларды уюштуруу чет элдик валютада ишке ашып жатканы байкалууда. Бул биздин улуттук валютабыз сомго басымдын күчөшүнө өөлгө түзүүдө. Насыя берүү системасында турак жайды бөлүп сатып алууда. Өлкөдө валюта курсу кескин секирип кеткенде же валюта курсу жасалма түрдө көтөрүлгөндө жарандар карыздарын төлөөдө кыйынчылыктарга туш болушат деп жазылган долбоордо. Ошондой эле долбоордо интеграциялык процесстерди эске алуу менен улуттук валюта алтын запастары менен эл аралык статуска жана эл аралык деңгээлдеги жүгүртүүгө ээ болалары баяндалган. Булак супер кежи. Сауд Аравияда руксатсыз ажылык кылууга аракеттенген 17 миңден ашык адам кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Өлкөнүн ажылык коопсуздугу комитетинин жетекчиси Мухаммед Аль-Басами билдиргендей, жалпысынан 17.615 адам кармалса, мыйзамсыз ажылык компанияларын уюштурган 105 мекеме аныкталган. Алардын бардыгы прокуратура кызматкерлерине өткөрүлүп берилгени айтылды. Ошондой эле 200 миңден ашык адам мыйзамсыз ажылык сапарга келген үчүн Мекке шаарынан кайра өз өлкөлөрүнө кайтарылганы маалымдалды. Эске салсак, өткөн аптада Сауд Аравиянын Мекке жана Медина шаарларында ар жылы өтүүчү ажылык иш-чарасы болуп өттү. Ага 2 миллионго жакын адам катышкан. Өлкө бийлиги коронавирус пандемиясы жайылган жылдан бери алгачкы жолу мындай көп санда адам катышкан ажылыкка руксат берди. Булак супер кежи.